80'ge çıktı bol жолу. 20 жылдан бeri ağlam işinde. Bol жолу эле мындай эргешпей атан мисал катары айтып атам. Бай эмес. Камокко карыз. Машинеси жок. Эптеп үйү бар. Кемпири де жок. Мисалга. Бу киши акталды. Алам астында акталды, кысматын кылды. Элдер мына мен сыйлайм. Мага окшогон адамдар сыйлайт. Ошо менен эле кырдуу бир аксакал 80'ge чыкты азыр. Аны ким сыйлайт? Айылы сыйлабайт. Коор ал азыр төшөктө. 80'degi адамдар. Бу киши чуркап жүрөт. Эмнеге? Чыныгы ишин кылды. Чыныгы күчтөр энергия берип атат. Ошон үчүн ден соолугу чың. Акыл эси тунук. Сүйлөшкүн келет. Таразалайт бардык нерсени. Ыраазычылык билдирет. Улуу болсо да ошо улуу башын кичик кылып мага. Силердей адамдар турганда, ушундай касиет берилген да деп. Мага да жаздырткан дейт. Кудай кийин бир адамды дайындайт. Адам даярдайт. Адамзатты дайындайт, анан өзү эс алууга чыгат, өзү эс алат деп. Мага да берилген дейт. Мен ушундай орунга отурдум, ушундай көрүнүштөрдү көрдүм, ушундай байланышты алдым деп биз жолугуп калганда кичине энергия алмашабыз да, маалымат алмашабыз. Мына менен тең курдууларды карайлы. Бизнесменби, саясатчыбы? Мына уят болуп атат. Жалган иш үчүн, жалган бийлик үчүн асты чимкирге аталып атат. Айланан жигиттер, бул дүйнөгө пул жыйнаганы келген жоксуң. Эгер пулуң жардам берсе, асманга кеткенге, агарганга. Бийликке бар сен эгер ордуң болсо, эл үчүн бар. Элди бур, өстүр. Жерге барып алып өз кызыкчылыгың үчүн акча таратып барып атасың. Хан акча таратып барабы өзү. Мына бу жерде турат. Арыстан алай. Жаралган жалгыз ал инсан дейт. Ийгиликти жаратып алдыга карай баратат. Арулап ички дүйнөсүн жаңы адамды жаратат. Бир адамды айтып атат, алам гарант берип атат. Ушул адам жаратат деп, так илим берип баратат дейт. Кана сиздики так болсо айтыңызчы. Өткөндө ушу эфирден бирөө чалып айтты мага. Туп-туура дейт сиздики, так дейт. Медицина дейт, дүйнөдө азыр так эмес, так илим эмес дейт. Могу эски диндер бирине-бири карама-каршы, бу да так эмес дейт. Туп-туура берилиптир дейт. Так илим берип баратат мына. Бакты өлөт, бакыт жаратат дейт. Муну ким гарант берди? Алам, арбайлар гарант берди Арсылай жөнүндө. Кыргыз аны тааныган жок да, анан арбайлар жазалап атат да. Бир адамды дайындап туруп жөнөтсө, аны кыргыз кабыл албас, анан жазалайт да. Арбай адам жөнөтсө, сен 1000 сомго аны сатып ийсең, 2000 сомго аны сатып ийсең, голосуңду башкага берип, тааныбай, анан жазалайт да. Депутаттарды эле премьер-министрди бекитет го. Гарант берип. Же болбосо бир партия бир министрди алып чыгат го. Бизден деп. Анысы кандай? Мына мен адашыпмын деп атпайбы? Атамбаев. Даярдап алып барат, подготовленный алып барат бул элдин башына. Арстан алайды аламдан даярдап алып келди. Адамзат үчүн алып келди. Каалабасаң бара бер нарак. Эски кудайың тапсаң мейли сыйынып жаратып ал. Мазарыңга барсаң жаратып ал. Балекет ордоңо ойду тоону сүйлөгөнгө барсаң жолуңду таап ал. Жолуң жок. Бийлигиңен таап ал, медицинаңан таап ал. Жок. Такалган ордуң бир адам. Бул аламдын гаранты. Мени ушул жашка жөн эле өстүрүп келген жок да. Далай өлөм деген күндөр болду. Өлүп калып, кайра тирилген, атылып, урдалып, камалып. Могу илимди алып кете албай азапты жеп. Анан ошонтон кичинеден касиет жайгашты да. Датканенин жаны жайгашып, адам атанын руху жайгашып, манас атам жайгашып, анан ошентип дайындап келип анан элдин астына чыгарып атат да. Ошон үчүн чындык иш дегенде жалган жоюлуп атат. Мен ордомдо отуруп эле жоюп коем буларды. Мен кимди кеп кылып соттоп койсом эле эртеси күнү жардамчыларым айтып коет. Кече соттодуңуз эле, бүгүн эл минтип калды деп элечи. Жазалап калды, айбери ачылды жана башка деп эле. Анысы ошол соттолбош үчүн арбайлардан.
Арбайлардын ханы менми? Мен адам ата жерде жашап өткөнбү? Ал мени кийдиби? Адам атага баары башы эт да. А менин максатым бирөө, адамзатты улуулукка алып өтүү. Эгер макул болбосоң, акка жыгылбасаң, чындыкка жыгылбасаң, чынык ишиңди кылбасаң, аалам күчтөрү сени жазалайт. Сени эч ким жардам бере албайт. Сага диниңди, жай намазыңды башыңа жастап алсаң да жардам бербейт. Ушуну эсиңен чыгарба. Анткени ааламдын талабы башка азыр. Доордун талабы башка, доордун баатыры башка. Доордун жаратуучусу башка. Жалган көбөйүп кеткенден анан Кудай ушу бир адамга энергиясын берип отургузуп койду да. Шарт окуйсуң дейт, сен адамзатка шарт окуйсуң дейт. Мына Актанада Актанбек ата деле Эргешбай атама шарт окуп атпайбы? Урууну айтпайсың, радио укпайсың деп мисалга. Радио укса, саясат баясаттыгы эмоция калтырып эт эле да. Саясатың бир тыйын да ааламдан. Аалам өзү саясатты жүргүзүп атпайбы? Кырсыктырып, жалгандын баарын жаап. Анысы кандай арыстан алайда адамзатка шарт окуйт. Мына мен окуп аткан шартым ушул. Өт мо чындыкка. Асмандан чындыктан келгенсиң, акты сатпа. Ааламдык илимди сатпа. Ааламдан бөлүп келген арсылайды сатпа. Аткар. Калыптан сүйлө де. Манас атам бекер айтып өткөн жокму? Сен чыны кызматың аткарып кете берсең, жердеги балаң өсөт. Ордуңду басат, жоктотпойт. Илелим балалы болду беле. Кошой атамды, бабамды. Бакай бабамды. Көрдүңүз, бул жерге кызматка келген. Бала болсо байланып калат эле да. А сен 4 аял алып алдың. 15 балалы болом деп. Турсунбай Бакир уулу жүрөтүмүш интервьюсунда. Биздин энелер 15ти төрөгөн, 13ти, 16, 20 төрөгөндөр бар. 18ти биздин айылда. Кенеде эле бир көчө айылда. А бербесе сен 6, 7, 9 алгыча түгөп бүтөсүң, сен 15ке жетпей эле. Көрдүңүзбү? Аң сезимиң ошол. Анан ошол киши бир кезде депутат болгон, бир кезде акыйкатчы болгон. Каякта Кудай колдосо болуп турат эле да бүгүн дагы. Ошондуктан кыргыз, силердин дооруңар келди. Силер жоопкерсиңер. Ааламдын уурдун, Кудайдын уурдун силер аткарышыңар керек. Талапты коюп, чындыкты сүйлөп, бата берет Арыстан Алайды. Арыстан Алайдын батасы адам эмес керек болсо. Мамлекеттер өнүкпөйт дейт. Ал эмне деген? Арыстан Алайдын багыты менен гана өнүгөт деген сөз. Ошон үчүн менин кайра жаралып келгенимди, мени башка жан кийип алганын жакшы түшүнүңүздөр. Өзүңөрдү дагы жаңыдан кабылдагыла. Мен улуумун деп, мен жаратуучумун деп, мен жашоонун боёгумун, сортумун деп, анатомияң астрологиянын ролун аткарыш керек. Эгер аткарбаса, астрология ааламго, ааламдан жаралып келгенсиң го, анда кырсык, кыйынчылык, ден соолугуң күйүп кетет. Аалам күчтөрү сени кызматка өт деди. Эгер өтсөң күнөөңдү кечирем дейт. Не күнөө кылсаң дагы. Кайра жаралган бара адамга окшоп калат, күнөө кетирген. Ааламдык кызматын аткарып кеткен, ошондой жаралып кетет дейт. Күнөөңөн кечирилиш үчүн, оору суркоңон кыйынчылыктан кутулуш үчүн ааламдык кызмат аткар. Китебиңди ал, илим, ишеним аткар. Болбосо камалганың камаласың, жаманаттуу болгонуң жаманаттуу болосуң. Кадам сайын бир күндө сенин башыңды көп жолу оорутуп коет аалам.